Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Чубак Ажы Жалилов көзү тирүү болгондо бүгүн 49 жашка толмок. Чубак Ажы Жалилов 1975-жылы 21 январда Жалал-Абад облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Баймундуз айылында туулган. Ал үй бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси болгон. Дин аалымы 1992-1996 жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде, 2000 жылдары Сауд Арабиясындагы Аль-Куро эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фикх боюнча билим алган. Орто мектепте алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус, араб тилдеринде эркин сүйлөгөн. Чубак Ажы Жалилов эмгек жолу 1995-1998 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен башталган. Ал 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтий кызматын аркалаган муфтий болуп иштеп турган убагында коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. Чубак Ажынын өзгөчөлүгү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тонндай китеби бар экендигин айтууга болот. Бир жолу унаасын сатып акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 кг салмакта китептерди алдырткан. Bir günde adabi kiteplerden 500 bette okugan, kitep okup маселенин чечимин издегенде, анализдегенди жактырган жана убактысынын көп бөлүгүн ушул ишке арнаган. Мына ушундай орду толгус аалымдын арабызда жоктугу өкүндүрбөй койбойт. Эгер сиз биздин ишмердүүлүктү колдосоңуз, биз чыгарган жарнамалардан кызмат көрүңүздөр. Анткени жарнамадан түшкөн каражат эл ичиндеги көйгөйлөрдүн ачыкталуусуна жардам берет. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Талашта болуп келген Аврора Гриндеги 31 коттедж жана 2 корпус толугу менен мамлекетке кайтарылып, Аврора санаторийинин карамагына өткөрүлүп берилди. Талашта болуп келген Аврора Гриндеги 31 коттедж жана 1 корпус толугу менен мамлекетке кайтарылып, Аврора санаторийинин карамагына өткөрүлүп берилди. Аталган иш президентибиздин жеке көзөмөлү менен ишке ашты. Аврора санаторийи президенттин иш башкармалыгына өткөн 1,5 жыл аралыгында жакшы натыйжа берип баштады. Алсак санаторий толугу менен санаптештирилди, акылдуу кулпулар орнотулду, накталай эмес төлөм жүргүзүүгө өттү. Эми кызмат акысын кардарлар онлайн төлөсө болот. Бул кадам менен коррупциялык элементтер жоюлду. Санариптештирүү аркылуу Бишкектен эле санаторийге канча адам кирип чыкканын көзөмөлдөөгө мүмкүн болуп калды. Мындай кадам тааныш билиштерин мурдагыдай бекер жаткырууга бөгөт койду, деп жазган президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев өз Facebook баракчасына. Элдик депутаттык тобунун лидери депутат Акылбек Түмөнбаев Ысык-Көл футбол лигасынын 14-сезонунун жеңүүчүлөрүнө Жогорку Кеңеш Нардак грамоталарын жана ыраазычылык каттарын тапшырды. Иш-чара бүгүн 21 январда Бишкекте ресторандардын биринде өттү. Спортчуларды чай үстүндө бириктирген демөөрчү Талас Токтосунов, депутат Акылбек Түмөнбаев салтанатта сөз сүйлөп, жаштардын спорт аркылуу өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп жатышканына токтолуп, спортто мындан аркы ийгиликтерди каалады. Футбол лигасынын 14-сезону 2023 жылдын 17-сентябрынан 29 декабрына чейин аралыкта Бишкек шаарында Кыргыз футбол бирикмесинин оюн талаасында өткөн. Ушул жылдын 17 февралында 15-сезондук оюндар башталат. Футбол лигасынын төмөнкү командалары сыйланышты. Жогорку дивизион 1-орунду Кеңсу, 2-орунду Чырпыкты, 3-орунду Люксон, 1-дивизион 1-орунду Бозбешик, 2-орунду Арал, 3-орунду Светлая Поляна, 2-дивизион 1-орунду Ишперов, 2-орунду Орто Өрүктү, 3-орунду Чоң Таш командалары ээлешти. Жеңүүчүлөргө демөөрчүлөр тарабынан кубок, медаль, диплом, акчалай сыйлыктар жана эс алуу жайларына сертификаттар, ал эми мыкты оюнчуларга акчалай сыйлык менен кошо белектер тапшырылган. Белгилей кетсек, Ысык-Көлдүк футболчулардын оюну жылына 2 рет жазында жана күзүндө өткөрүлүп, ал жаштарды спорт аркылуу мекенчилдикке, сергек жашоого үндөө максатын көздөйт. Спортчулар чай үстүндө атактуу ырчылардын концерттик программаларына күбө болушкан.
Кароосуз калган Аала Мордо комплекси калыбына келтирилиши мүмкүн. Президенттин Ысык Көл облусундагы ар муктуу өкүлү Эмилбек Абдыкадыров министрлер кабинетине Тоң районундагы Аала Мордо комплексин калыбына келтирүү боюнча сунуш берет. Бул тууралуу ал комплекстин абалы менен таанышкан учурда айтканын өкүлчүлүктөн маалымдашты. Билдирмеге ылайык Абдыкадыров комплекстин учурдагы абалына тынчсызданып, бул маданий агартуу объектисин калыбына келтирүү зарылдыгын белгилеген. Бул жайды реконструкциялоо анын тарыхый маанисин гана жандырбастан аймактагы туризмди өнүктүрүүгө, экономикалык өсүшкө стимул берет. Маркум меценат коомдук ишмер Ташкул Керексизовдун демилгеси менен курулган Аала Мордо комплекси 2009-жылдан бери кароосуз калган дешти өкүлчүлүктөн. Бишкекте улуу ата мекендик согуштун ардагери 97 жашында каза болду. Бишкекте 97 жаш курагында улуу ата мекендик согуштун ардагери Абдулхалик Гайсин каза болду. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Гайсин 1944-жылы 20-ноябрда советтик армиянын катарына чакырылып, 1 жылдан кийин Иракка чыгышка которулган. Кытайдын Харбин шаарында байланышчы болуп кызмат кылган. Жапония менен болгон согуштун катышуучусу 1946-жылы май айында Хабаровскийге кайтып келген. 1951-жылы март айында армиядан демобилизацияланган. Тынчтык мезгилинде 1973-жылга чейин Аягуз шаарында, андан кийин Фрунзе шаарындагы Ленин атындагы заводдо электрик болуп иштеген. Эрдик үчүн Германиянын жеңгендиги үчүн медалдары жана жеңиштин урматына юбилейлик медалдар менен сыйланган ардагердин 6 небереси жана 12 чөйрөсү бар. Жетайга чейин жакшы басып сүйлөп жүргөн. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Менин аты жөнүм Полотбек Айдаркулов, эл үмүтү фондунун жетекчиси боламын. Нагима кызыбыздын ушул диагнозун сиздерге түшүндүрүп кетейин. Бул жакта Нагиманын диагнозу ДЦП деп коюлган. Чет өлкөгө чыгып, Турцияга барып, леченияга жатып келет кызыбыз. Ошого буйруса $20,000 каражат керек болот экен. Туугандар, келиңиздер, көп түкүрсө көл болот демекчи. Ушул кызыбыздын жакшы болуп кетишине, ушул кызга ихсан кылып, колуңуздардан келген жардамыңыздарды бере кетиңиздер. Буйруса ушул Нагиманын ден соолугу жакшы болот деген үмүттө турабыз. Элдин катарындагы, ушул элдин өзү менен тең туш кыздардын катарында ушул басып сүйлөп кеңири жүрүп кеткенге биз дагы тилектешпиз туугандар. Мынакей абалды көрүңүздөр өз көзүңүздөр менен. Кыз ушинтип сүйлөбөйт, мына буттары дагы баспайт, ушинтип эле жатат да дайыма. Эмбанк номер Маратбек А деп чыгат туугандар. Анан Сбербанк Данияр С деп чыгат. Түкүрсө көл болот демекчи. Ошо кызыма кайдыгер карабастан 5 сом болсо дагы акча котором десеңиздер, Эмбанк номер Маратбек А деп чыгат, Сбербанк Данияр С деп чыгат. Жалал-Абадта Чынчыл күрөө кананын жетекчилери кармалды. Жалал-Абадта Чынчыл күрөө кана аталышындагы ломбардтын жетекчилери алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул туурасында УКМК билдирди. Маалыматка караганда шаар тургундарынан түшкөн арыздардын негизинде текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада 39 жаштагы АСМ жана 29 жаштагы МЭТ күрөө кананын лицензиясы жок мыйзамсыз иштетип, жылдык ставкасы 240% каражат беришкен. Ал эми коюп кеткен кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү келишимдеги мөөнөтү бүткөнгө чейин эле өз билемдик менен сатып, үстөк пайызы күрөөнүн баасынан эбак эле ашып кеткен. Жүйө келтиришкен. Бул факт боюнча УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголуп, күрөө кананын ээлери тергөө абагына камалды. Афганистанын Бадахшанында тоого учак кулады. Афганистанын Бадахшан провинциясындагы тоого учак кулады. Бул тууралуу Паджвак агенттигинин маалыматына таянуу менен РИА Новости жазып чыкты. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар.
Жекшембиде жергиликтүү аткаминерлер Индиянын жүргүнчү ташыган учагы Бадахшандын тоол аймактарында кырсыктаганын билдиришкен деп айтылат материалда. Росавиациянын маалыматы боюнча Афганистанда дайынсыз болуп жаткан Falcon 10 учагы Россиянын жарандык учактарынын мамлекеттик реестринде катталган. Анда белгиленгендей Falcon 10 учагы менен байланыш кечинде үзүлгөн, радарлар экранынан да көрүнбөй калган. Бул учурда учак Афганистандын аба мейкиндигинде Тажикстан менен чектешкен аймакка жакын болгон. Борт Индия Ташкент каттама боюнча чартердик санитардык рейске чыккан. Алдын ала маалымат боюнча бортто 6 адам бар болчу. 4 экипаж мүчөсү болсо 2 жүргүнчү дешкен Росавиациядан. Учурда мекеме Афганистан, Тажикстандын аба каттам кызматтары менен байланышта учак издөө иштери да жүрүүдө. Дайынсыз болуп жаткан Falcon 10 каттоо номери RA 0901 сериясы 128 учагын 1978-жылы Франциянын Dassault Aviation компаниясы чыгарган. Ал Атлетик групп ЖЧКсына жана жеке жактарга тиешелүү. Чүйдө сноуборд тээп жүрүп жардан кулап кеткен адам куткарылды. Куткаруучулар Аламүдүн районундагы Кашкулак лыжа базасында сноуборд тээп жүрүп жардан кулап кеткен адамды алып чыгышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги куткаруу учурундагы видеону жарыялады. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык 20-январда 23 жаштагы адам сноуборд тээп жүрүп коктуга түшүп кетип, бутун кокустатып алган. Чакырылган жерге 6 куткаруучу барган. Алар жабыркаган кишини алып чыгуу үчүн 100-150 метрдей ылдый түшүп аман алып калышкан. Кызматкерлер тургунду Бишкек шаарына алып келишкен. Абалы жакшы дешти Өзгөчө Кырдаал министрлигинен. Балка менен уруп Сузакта аялына зомбулук көрсөткөн киши камакка алынды. Сузак район Гогарт айылында аялына зомбулук көрсөткөн киши убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер баш башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык окуя 17-январда болгон. Анда 49 жаштагы киши баласын сабап жаткан аялына ачууланып, аны башы менен сүзүп жиберген. Шектүүнүн айтымында аялы бөлмөдө турган балка менен анын бутуна уруп жибергенде аны ала калып аялынын желкесине урган. Чырдын жыйынтыгында 38 жаштагы келин алган жаракаттарынан улам аймактык ооруканага жаткырылган. Ошондой эле кылмышка шектүү бул окуяга чейин дагы аялын ур токмок алып жүргөндүгү аныкталган. Облустук милиция аталган факт боюнча уруп сабоого ыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгонун, учурда тергөө жүрүп жатканын билдирген. Аламүдүн Капчык айында жоголгон Мукаммед Алыны издөө токтотулду. Чүйдүн Аламүдүн Капчык айында дайынсыз жоголгон 28 жаштагы Мукаммед Алы Маматалы уулун издөө убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Бүгүн аны 250 адам издеди. Анын 145 Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 1 кинолог, 1 кызматтык ит, 3 атчан, 6 дрон, 100 ийимдин кызматкерлери жана 5 волонтер катышты. Жалпы 18 техника тартылды, бирок натыйжа болгон жок. Өзгөчө Кырдаал министрлиги издөөнү 21-январда улантат. Эскерте кетсек, Мукаммед Алы Маматалы уулу 14-январдан бери дайынсыз болууда. Ал чүйдөгү Аламүдүн Капчык айына карай бара жатканы ошол жактагы мейманкананын камерасына түшүп калган. Мукаммед Алы Маматалы уулунун жаттык менен ооруй турганы белгилүү. Ал жоголгондон кийин башында туугандары жана милиция издей баштаган. 16-январда кечинде анын жакындары видео кайрылуу жасап, Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги көмөктөшпөй жатканын билдирген. 17-январдан тарта министр Бообек Ажыкеевдин жеке көзөмөлүндө издөө жүрүп жатат.